Азыр колуңда телефон, арам нерселерди көрүп атып мени көрүп калган болсоң, сен эң туура багыттасың, эң туура жолдосуң. Неге? Себеби мен азыр өзүмө каалаган жакшы адамдар өмүр таржымалынан чогулган нерселерди туурасак айтып берем. Караңгы комнатада өзүң жалгыз калган учуруңда бир нерсени ойлоноч учур келбедиби? Качанга чейин? Качанга чейин уяттуу нерселерди көрүп, каалагандай жеп, каалагандай уктап, каалагандай кайф кылып, каалагандай жашайсың. Бул жашоо сени дагы тойгозду, аларды дагы тойгозду. Качанга чейин ата энең сенин көз жашы менен, бетиндеги тырышы менен игилигиңди күтөт мекендешим. Ойлонуш учуру, ойгонуш учуру келбедиби? Мекендешим, сен ойлонуп карай турган маселе бул жаштык. Жаштык маселеси өтө тездик менен өтүп аткан учуру. Өзгөчө эгерде телефон менен өтүп жаткан болсо, мен сенден кечирим сураймын, сен эч качан эч нерсеге жетпейсиң. Сен аракет кылышың керек болгон нерсе өтө көп. Любой багытта бүгүн полялар бош турат, бирок сен неге аракет кылбай атасың? Эмне үчүн жашоодо максатың жок мекендешим? Ойлоно турган нерсе алдагын өтүп атат. Күнү сеники дагы өтүп атат. Бирок сенин колуңда телефон, аныкында не? Ийгиликтин багыты бардыгы ошол жерде. Эртең менен турган учуруңда сени коркуу ойготобу? Же максатыңа болгон ишенч ойготобу? Башта. Даяр болгондо эмес, жолду өзүң курушуң керек. Сен даяр болуп, бардык нерсе даяр болуп калып, ошол жерге отурушуң шарт эмес. Бардык ошол отуруп калышыңа жете турган деңгээлди өзүң жаратышың керек да дүйнөдө. Көпчүлүккө бүгүн жаштарга бир пачка доллар болсо, кылсам кылам, болсо жок. Не деген? Кече Хасанбай деген укабыз келип, жер керек, керек ушу кофейня ачам деп атам дейт да. Мага мынча квадрат метр болсун, айга 10 000 доллардан ашпасын арендасы, башка маселелерди айтып атат. Бул бишкекке келип эле биринчи ушуну кылам деп атат да. Жок, сен биринчи мына кичинерээк вариантын кылып көр. Сен табитиң тартабы жокпу, эсебин көр. Мага демек биринчи бир жөнөкөй тачка менен балды базарларды кылып көр. Минус плюсуну көрөсүң, башка адамдар комментарий айтат, муну таттууга, муну сахарды азыраак кош, муну көбүрөөк кош дейт. Ошол жакта көп тажрыйба аласың да. Потом анан кичине бир чоң эмес, чоң кофейнядан баштап, кичинекей бир 4x4 жер алып туруп, ошол жерде кылып көр. Же биринчик сатып көр, мисал үчүн. Биринчикте баягы кичинекей комакторду алып ошондон кылып көр. Себеби бул жерде риск аз да, сен көп акчага күйбөйсүң. Ошондо сен деңгээлиңди көрөсүң да, неге даярсың сен? Чоң кафеге же кичинекей нерсеге? Анан айылдагы келген мотивацияң менен, чөнтөгүңдө кичине иштеген акчаң менен көп нерсени кылып алып банкрот болгондон көрө кичине нерсени иштетип көр. Экинчиси, коркпо. Коркуу алдыңдагы эшик, артындагы мүмкүнчүлүк. Коркуу чындыгында бир эшик да. Эгер коркпой ошол эшикти ачсаң, арты өтө сонун мүмкүнчүлүктөрдүн эшиги болуп турат да. Ошондуктан көпчүлүк жаштар корко берет, коркуп кылбайт, коркуп таштап кетет, коркуп бизнес аяга чыкпайт. Эркек кишинин эркектигинин бир далили ал жоопкерчилик алган. Чоң курулуш компанияларда, чоң жерлерде, чоң машиналарда, кыскасы бардыгында жоопкерчиликти мойнуна алган. Бул эркек чындап жоопкерчиликтүү эркек. Үчүнчү, токтобо эч качан. Жай бара жатсаң да, ишенсең, мына чолоңдоп басып кетип атсаң дагы, сен жаткан адамдын алдыдасың. Кыскасы токтобош керек да дүйнөдө. Токтобош керек. Бир күчтүү кылып алып мотивация менен бир ай кылгандан көрө, күн сайын ошо бир айды аз-аздан кылган жакшы. Бул фитнес клубка келген балага окшош да. Фитнес клубка келип туруп, дароо бул жагына 100 кг, бул жагына 100 кг штанганы жатып алып көтөрө албайт. Бирок аз-аздан ошону көтөрсөчү, бир жылда жөнүнө көтөрө турган болуп калат ошону. Мотивация барда акыл кетип калбасын да сеники. Ошо акылыңды туура деңгээлде иштет. Өзүңө ишен. Сен ойлогондой эмес, сен ойлогонуңдан да күчтүүрөксүң. Мен буга ишенем. Себеби күчтүүлөр ушундай да. Өзүңө ишенишиң керек. Ар кимге эмес, ата энеңе эмес, бир тууганыңа эмес. Бүгүн күтүп атат да, ата энесинен күтүп атат, бир туугандары эмне кылат экен деп ошого ишенип атат. Өзүңө ишенбестигиңдин далили ушул. Өзүңө ишенишиң керек. Хорошо, бүгүн эптеп сен ишенген адамдар сени үйлөндүрүп койду. Эртең эмне квартирада калып бериш керек балдар сага? Балдарыңды да тарбия кылып бериш керекпи? Балдарыңа үйдө калып бериш керекпи? Балдарыңы үйлөндүрүп да коюш керекпи? Сүннөт тойдо кылып бериш керекпи? Өмүр бою улана береби ушул система? Сен биринчиден жоопкерчиликти өзүңө алышты үйрөн.
тоюңда расходторун өзүң көтөр, квартираңды дагы өзүң ал, өзүң ошол этаптан өтүп алсаң, кийинкилер юрунма болуп калат. Себеби сен эң кыйын учурдан өтүп алдың да. Эртең эмес бүгүн де. Эртеңке таштаба, сен эртең деп 60 жашка келип калдың, 30 жашка келип калдың. Качангаcha эртең дейсиң? Эртеңдин алмасы бышпайт дейт. Алмасы чындыгында бышпайт. Эртең деп өлүп кеткениңди билбей каласың. Анан кеч болот. Кечиккендер кыскасы кыялына жетпейт да. Сен жеңилген жоксуң, сабак алдың. Ар бир жыгылуу тажрыйба дейт. Ар бир жыгылуу тажрыйба. Биринчи велосипед тепкен адам ар дайым жыгылат. Бирок кийин барып үйрөнөт. Кийин жыгылбас даражага жетет. Ошондуктан жыгылуудан коркпа, тажрыйба сабак аласың. Бирок кайгырып жүрө бербе да. Мисалы бир ишти кылдың, ошобой калды, же окшоп кетти, бир нерсе болду. Ошондон сабагын эле ал, кайгырууну алба, жүрөгүңө дарт кылып алба аны, проблема кылып алба. Туура адамдарды танда. Бизнес чөйрөсүндө сен күчтүү адамга бар, акылдуу адамга бар, имандуу адамга бар. Бирок арам саткан адамга барба. Ал сени арамга тарбиялайт да. Адалга барсаң, адалга тарбиялайт. Тынчтыкты сакта. Тынч акыл туура чечим чыгарат. Ар кимге ар нерсени айта бербе. Бүгүн бизнестен мынча пайда калды, 2 филиал ачып бердим, 5-7 машина алдым. Ар нерсени айта бербе бузга. Сыр сакташың керек. Сыр ушундай күчтүү деңгээлде сакташың керек да. Бүгүн көрө албастар, жаткан жериңде бычакта өлтүрүп кетип атат, байлыгын көрө албай. Тоткан жериңде бычак келип сайып атат да. Ошондуктан мен көп күбө болом ушул өзгөчө алтын саткан жаатта бизнесмендер, крупный бизнес кылгандар, жер маселеси, ушуларда көп кол салуу болот, башка болот. Неге көп мактанып коет да? Мактанба. Эң азында көз тийиши мүмкүн. Мээнет береке. Эч нерсе себепсиз келбейт. Мээнет кылышың керек. Туалетке барып келиште баш талап кылат мекендешим. Ачыккандан кийин кандай жеңилдеп каласың, туурабы? Мээнетсиз береке болбойт да. Иштешиң керек, аракет кылышың керек, пешенеден аркаңдан тер чыгыш керек да. Кыйналып жатсаң өсүп жатасың. Сага душмандарың коюп атат, көрөрмандарың коюп атат, көрө албастар дагы учурунда коюп атат. Демек сен өнүгүп атасың, өсүп атасың. Себеби көрө албастар болбосо, душмандарың болбосо, сен өспөй атасың. Күчтүү адамдын сөзсүз душманы болот. Күчтүүнүн душманы да күчтүү болот мекендешим. Сен демек атаандаштык маселесинде чокко чыгып атасың. Бул учурда коркуп таштап кетишиң керек эмес, тескерисинче күчөтүшүң керек ошол багытыңда. Кайтпашың керек, Кыйналып атсаң өсүп атасың. Өзүңдү башкаларың менен эмес, кечеги өзүң менен салыштыр. Мен Мухаммадмын, 24-жылы ким эдим? Азыр 20-жылда түшкөн сүрөттөрүмдү карап алып күлөм да. Ушундай болгон экенмин деп. Сиз да ошондойсузбу, демек өсүп атасыз да. Себеби ал учурдагы акыл деңгээли, ал жактагы кийген кийимдериңиз, ал учурдагы мимикалар бардыгы башка эле. Себеби арадан 5 жыл өтүп, сиз 500 китеп окудуңуз, 500 китептин мээңизде чыгармалары бар. Ошондуктан сиз өстүңүз, өндүңүз, Өзүңдү башкалар менен эмес, кыскасы өткөн күндөгү Мухаммад менен салыштыр. Кечир, бирок унутпа. Саткынды эстеп каласың ар дайым. Жүзү дагы, көздөрү дагы ар дайым эсиңде калат. Анын катасынан сабак ал, бирок жакынга жолотпо. Саткынды кылды, кайра эле кылат. Бирөө, мисалы үчүн, адам эмес. Неге? Себеби ал иштеп жаткан, нан берип жаткан, зарплатасын берип жаткан кожоюна кыянат кылып келип, анын сырларын, секреттерин сага айтып атабы, бирөөнү сатып атабы? Сени дагы 100% сатат да. Сага эч качан дос болбойт ал. Бирөөгө саткындык кылган сени дагы сатат, акчасы туура келсе. Ошондуктан бирөөнү жамандап келген адамга дос болбой ишенбе андай адамга. Сөз эмес, иш сүйлөсүн. Иш сүйлөсүн дегени, сен кыйналып отурбайсың да, мындай иш кылып атам, мындай бизнес кылып атам, мынча акча калды дебейсиң. Жөн эле бир 5-7 теуп келесиң, же келикте келесиң. Ошо миңе машинаң эле айтып коет сен эмне иш кылышыңды. Кыйналып отурбайсың да, иш көрсөтсүн деген ошол. Иш көрсөтсүн деген ошол. Сөзүн көрсөтпөсүн, иш көрсөтсүн мекендешим. Сабыр кыл, сабырдуу бол, бирок токтоп калба. Сабыр деген токтоп калыш деген эмес. Адамдар көбү сабыр десе токтоп калыш түшүнөт. Жок, аракетин кылышың керек. Аракет кылбасаң өнүкпөйсүң. Аракет негизи күчтүү сабыр деген. Кыял багыт, аракет жол. Кыял багыт. Кыял багытта нерсени багыттап бериши мүмкүн. Бирок аракет кылбасаң ал максатка жетпейсиң. Максат реалдуу түрдө.
аракет чындап реалдуулукка ашырат ошол нерсени. Кыскасы айтарым, жөнүнө жата бербе да. Алар дагы, Чыңгыз Айтматов дагы, Майкл Джексон дагы, мисалы үчүн, Майк Тайсон дагы биз сыяктуу адамдар. Адамды эмне күчтүү кылып көрсөтөт, эмне ийгиликтүү кылып көрсөтөт, болгонун мээнети. Сен жатканда алар эми мээнет кылып атат да. Айырмабыз ошондо. Мен азыр кыйналып темаларды таап сага сүйлөп атам, сен жөнүнө жетип алып көрүп атасың. Айырмабыз эмгегибизде, мекендешим. Башка эч нерсе айырмабыз жок. Мен дагы сен сыяктуу чигиттен болгон пендемин. Сен дагы, мен дагы бирдейбиз. Путин болсун, ал ким болбосун, бардыгы бирдейбиз. Алардын кылган мээнети күчтүү кылып көрсөтөт. Сен дагы күчтүү болгуң келеби? Анда эмгегиңди башта. Бул стройкада саптан кечке кирпич ташып иште деген эмес. Акылыңды иште. Эң чоң инвестиция мээге керек. Күчкө эмес, мекендешим.